Өлкөдө бүгүнтөн тарта мамлекеттик кызмат көрсөткөн мекемелер ишин жандантты. Ага ылайык Ош шаарындагы калкты тейлөө борбору санитардык нормага ылайык иш жүргүзүүдө. Атап айтсак, жарандардын ортосундагы социалдык аралыктар сакталуу. Калкты тейлөө борборунун бүгүнтөн тарта ачыла турганын күткөн жарандар таң эрте кезек алуу үчүн келген. Мындагы тартип сакчылары жарандарды 1 метр аралыкка кезекке коюп электрондук талон менен киргизүүдө. Имаратка медициналык каражаттар орнотулуп, ар бир адамдын дене табы көзөмөлдө. Борбор ишин баштардан алдын толугу менен дезинфекцияланган. Ал эми жарандарга илдет, санитардык эрежелер боюнча өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Соблюдайте личную гигиену. При дезинфекционных мероприятиях не выходите из дома. В условиях Кайрылгандардын көпчүлүгү чет элдик жарандар. Тактама кагаздарын узартуу үчүн тынымсыз келүүдө. Мындан улам калаада тизмеде турган 3000ден ашуун чет элдиктерди адистер май айынын соңуна чейин толук тейлеп бүтөт. Ал эми калк менен байланышта болгон кызматкерлер медициналык кароодон өтүп экспресс тест тапшырган. Жарандар аралыкты сактоо үчүн атайын тосмолор дагы орнотулган. Ар бир кызматкердин жоопкерчилиги жетекчилигине жүктөлгөн. Бизге жетекчилик тарабынан көзөмөл катуу. Бүгүн карантинден кийинки бүгүн биринчи жумушубуз. Жумуш жакшы, насыпчене кылып атат. Полиция тарабынан, жетекчилик тарабынан. Автобус бар, антисептиктер бар, жарандар деле ошо кийген санитардык абалды кармап, биз менен байланышта болгондо ошо аралыкты кармап кылып атабыз, кабыл кылып атабыз, жакшы. Калкты тейлөө борбору документтештирүү боюнча бардык кызматтары автоматташтырылган. Жалпысынан 30дан ашуун түрдүү мамлекеттик кызмат көрсөтүлүүдө. Ишкана шаардын калк көп отурукташкан айрым аймактарына дагы бөлүмдөрүн ачкан. Жарандар жашаган жерине карап кайрыла берсе болот. Киребизде жарандардын колуна антисептик себеп атат. Биздин сотрудниктер бардыгы ишке толук чыгышты. Ар бир сотрудникке бир рабочий күндүк маскалары бар. Ошодон тышкары бизге күнүгө 3 жолу влажный дезинфицирующий уборка кылышат. Анан социалдык аралыгы боюнча ошо сотрудниктер менен немеге ошону аракет кылып атабыз. Баягы азыр ичкерде киресиңер, ар бир сотрудниктин немеси жанында барьери бар. 2020-жылдын 1-январынан 30-декабрга чейин мөөнөтү өтүп кеткен паспорттордун жана чет элдик жарандардын жарандыгы жок жактардын каттоо мөөнөтү убактылуу узартылды. Өлкө аймагында азыр дагы өзгөчө кырдаал режими, айрым жерлерде карантин сакталууда. Калкты тейлөө борборунун паспорттук бөлүмдөрүндө адамдардын топтолушун болтурбоо максатында ушул чечим кабыл алынган. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.